Assalamu алейкум тугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2 апрель 2025 жыл мен сиздерге Ош шаарынын эң сонун престижный району болуп эсептелген Актилек тарапта жайгашкан 40 гектардан сатыла турган өтө сонун 2 кабаттуу чоң үй тууралуу маалымат бермекчимин. Келип эле жашай турган өтө сонун үйлөрдүн бири экен. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Керек болсо түшүңүздөргө кирсе керек тугандар. Бул жерде тугандар таза суу, свет, центральный канализация бардыгы бар. Газ болсо жакын айларда келип калат экен. Сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан дагы да бир толук маалымат берейин. Актилектин круговуна келесиздер. Анан жапалак тарапка сиздер 700-800 метр жүрүп барганыңыздарда кичинекей канал бар. Сол тарапта частный садик бар. Каналдан өтүп эле солго бурулуп кире турган болсоңуздар, ошол жер 40 гектардан кире бериши болуп эсептелет. Азыр мен ушул жерден тартып калам тугандар. Себептен ар жакта жолдор оңдолуп, чаң болуп, вообще ызычуу болуп атат. Ошол себептен ушундай кылып эле түшүндүрүп аткан учурум. 40 гектардан экинчи көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз турат. Бара бериңиздер, маалымат берем. Келип эле жашай турган даяр, жаңы, сонун үйлөрдүн бири экен. Тугандар, үйдүн жери 4 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, свет бар, центральный канализация бар, интернет, Wi-Fi, прожектор бүт бардыгы орнотулган. Газ эле жок. Газ деле Кудай буйрса жакын айларда келип калат. Себептен бул 40 гектар азыр толугу менен шаарга өткөн. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Үйгө мына эң негизги чоң барата менен кирсеңиздер болот. Жанында кичинекей эшик бар. Анын жогору тарабында кичинекей дагы бир эшик бар экен. Топка тарапка ошол тараптан түзмө-түз кирип чыгып турсаңыздар болот. Тугандар, варатаны ачып үйдүн ичине дагы кирдим. Менимче бул жанагындай умный варата окшойт. Кнопканы басканда, пультовый варата деп коет, кнопканы басканда эле өзү ачылып, жабылып турат тугандар. Жакшы. Анан солго бурулсаңыздар, ал жакта өзүнүн үйдүн дагы бир кошумча эшиги бар. Ошол жактан дагы үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот. Мына болсо сыртка жатканасы. Ушундай. Так. Газ деле жок тугандар. Газ деле Кудай буйрса келип калат. Себептен бул жер шаарга карайт. Жаңы конуш. Солго бурулсаңыздар, мына 2 кабаттуу 7 бөлмөдөн турган үй турат. Бышкан кирпич, сесмопоис колонна орнотулган, жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири экен. Ээлери өздөрү 1 жылдай жашаптыр. Жаңы үй тугандар. Анан Бишкекке толугу менен көчүп кетип атат экен. Ошол себептен эле сатып деп мага маалымат берди. Тугандар, мына үйдүн жогору тарабына дагы чыгып келдим. Бул үйдүн сырт тараптан көрүнүшү 2 кабаттуу үй. Ылдый тарабында подвалы деле бар. Подвалдын бийиктиги 2 метрден ашык чыгат. Ол жакта эшиги бар, азыр подвалын көргөзбөй эле койду десе. Анан тугандар, ар бир кабаттын ортосуна албетте эле монолит плита ташталган. Кыскасы жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири. Мына, көрүп атасыздарбы, өтө сонун. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, үй чочок, самор, бардыгы жасалган. Той топор кеңири, Кудай буйрса өткөрө бересиздер тугандар. Качалат болбоңуздар. Үйгө мына жакта кухнянын эшиги бар экен. Калсаңыздар, мына жакта эң негизги эшик. Ушул тараптан деле үйгө кирип чыгып тура бересиздер. Жүрүңүздөр, мына эң негизги эшик менен кирип үйдү көргөзүп берейин. Мынакей тугандар, үйдүн ичине дагы кирдим. Бул жакта прихожка болуп калат, көрүп атасыздарбы, кеңири. Бул жакта эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде бул холл өтө кеңири, өтө сонун экен. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар тугандар. Основной эле мындай көп эле проценти сиздерге калтырылат буюм тайымдар. Ошондо эске алыңыздар. Так, солго бурулсаңыздар, бул жагы коридору. Биринчи кабаты 3 бөлмө, өйдө турабы 4 бөлмө. Жалпысынан 7 бөлмөдөн турган үй. Так, оңго бурулсак, бул жагы кухнясы. Кухнянын мына жакта дагы өзүнүн эшиги бар тугандар. Жакшы да келип эле Кудай буйрса жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Холодильник, мына жакта жандай идиш жууй турган машинкасы бар экен. Микроволновка, газ, мына бардыгы жайгаштырылган. Уктуңуздар, буюм тайымдардын көп эле проценти сиздерге Кудай буйрса калтырылат. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга ошол сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Отоплениянын радиаторлору бардык бөлмөгө орнотулган. Сырт тарапта жана айттым, топкасы бар. Топка менен эле үйдө Кудай буйрса жылыта бересиздер тугандар. Бул мына ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Шкаф, диван, бүт бардыгы коюлуп жасалган. Бул жактан чыгабыз. Бул болсо конок бөлмөсү. Мына тугандар. Кеңири болуп турат. Өтө сонун. Санузел эко, биринчи кабатта, анан экинчи кабатта. Так, жүрүңүздөр, азыр санузелин көргөзөйүн, анан экинчи кабатка чыгып, экинчи кабатын дагы көргөзүп берем сиздерге. Мына душевой кабина, унитаз, раковина, көзгө бардыгы бар экен. Так. Жүрүңүздөр, экинчи кабатка чыгайлы тугандар. Зерикпей лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жибериңиздер, кирип көрүшсүн. Так. Экинчи кабаты 4 бөлмө. Мына бул биринчи бөлмөсү. Мындайча айтканда конок бөлмө болуп калат,
өтө чоң экен. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, менимче детский окшойт. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Так, жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүн көргөзөлү. Так, бул дагы бир спальный. Бул жактан чыгабыз. Бул акыркы 7-нчи бөлмөсү, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Сонун болуп турат. Так, бул экинчи кабаттан салабыз эле. Стиралка, аристон бардыгы орнотулган. Дагы кандай маалымат берейин, туугандар? Документтери так, кызыл китеби бар. Колдон келишинче үй тууралуу маалымат бердим. Апа-бакай сонун үй экен. Мына жакта, туугандар, подвалын көргөзбөй эле коеюн, кийин келип көрүп кетесиздер. Подвалы деле чоң 100 квадрат метр чыгат деди. Высотасы дагы 2 метрден ашык. Так, мына самор, үй чочок, мына шашлык бышыра турган место бүт бардыгы бар. Мына жатканда той топурду кеңири Кудай буйруса өткөрө бересиздер. Эми сиздерге жанагы мен айткан топканы көргөзүп берейин. Бул болсо эми барыңыздар кыжылат болуп баштадыңыздар да, чоң үйдө кантип жылтабыз деп, жүрүңүздөр. Так, мына жагы сыртка жаткан, бул деле центральный канализацияга уланган. Мына жакта мен жанагы айткан кошумча эшиги, бул сыртка жаткан. Так, анан мына бул үйдүн арты, көмүркана, отункана, өйдө тарабына эс түз жүрүп бара турган болсоңуздар, топка. Жүрүңүздөр, зерикпей көргөзүп коеюн сиздерге. Негизи жакшы бирок. Эми ошто деле байлар көп. Акчасы барлар алып коет мына топка. Умный печка мындай айтканда. Туугандар, эми барыңыздарды кызыктырган ушул чоң заңгыраган 2 кабаттуу үйдүн баасын айтайын. Подвалын кошкондо 3 кабат болуп калат. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $300,000. Анан кеми бар. Бул жакта ээси деле айтып атат, кеми бар депчи. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, эми ал жагын өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Саткан себеби толугу менен Бишкекке көчүш керек экен, ошол себептен эле сатабыз деп айтты. Мына пультовый вороталары бардыгы бар. Келип эле Кудай буйруса жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Барыңыздарга ийгилик, туугандар. Ушундай сонун үйлөр бизге дагы насип этсин. Акчасы барлар алып коет эми.